Оғанталы жамааттык мультимедиа борбору сиздер менен мен Капарова Элеонора жана Сүйөркулова Тахмина, саламатсыздарбы? Айыл өкмөттөрүнүн ишмердүүлүгүн жогорулатуу, маалымат берүүнү үйрөнүү боюнча 2 күндүк тренинг болуп өттү. Айыл өкмөттүн жумушчу тобу жана жарандык активисттер катышты. медиа боюнча специалист Желил Садыков айта кетти. Мына Оғанталы айылында биз ушу 2 күндүк окутууларды өткөрдүк. Максатыбыз айыл өкмөтүнүн ишин калкка кеңири чагылдыруу, анан калктын көйгөйлөрүн кайчы байланыш боюнча тиги айыл өкмөтүнө жеткирип туруу. Анан ошол медиа карым-катнаштын күчөтүү аркылуу өз ара ишенимди бекемдөө, анан тиги калктын жергиликтүү жамааттардын демилгелүүлүгүн арттыруу. Проекттин координатору Камалов Эркинбек айтты. Бул долбоордун аты Синергия KG21. Монголиядагы көз карандысыз изилдөө институту тарабынан колдоого алынды. Негизи максаты бул айыл өкмөт менен элдин ортосунда ачык айкындуулукту күчөйтүп, аракеттиндай активдештирүү. Ушул долбоордун алкагында 3 иш-чара каралган. Биринчи иш-чара бул коммуникация багытында тренингдерди өткөрүү, элдер үчүн жумуш топторду түзүп. Экинчи бул социалдык медиа боюнча дагы айтыс чакырып тренинг өткөрүү, ушул жумуш топ үчүн, жергиликтүү элдер үчүн. Анан үчүнчү багыты бул айыл өкмөтү менен биргеликте элдин катышуусу менен ачык эшиктер күндөрүн өткөрүү. Сиздер менен Оғанталы мультимедиа борборунун алып баруучусу мен Сүйөркулова Тахмина жана мен Капарова Элеонора болдум. Кайрадан экрандан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.